Бишкекте бала сатууга шектелип 4-чү дарыгер кармалып камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна кабарлады. Кармалган дарыгерлердин артында чет өлкөлүк жарандар турат деген маалымат туура эмес. Алар Орусия менен Казакстанда көп жылдан бери жашап, ошол өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар. Шектүүлөр боюнча дагы иштер жүрүп жатат. Алар дарыгерлердин жардамы менен балдарды багып алган. Балдардын алды 5ке чыккан, арты мыркай. Козголгон кылмыш иштин алкагында дагы бир дарыгер камакка алынды. Бул ишке байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин адам сатуу, мыйзамсыз бойдон алуу жана жалган документтерди даярдоо беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Булак Назар Ньюс. Кыргызстанда 19 жаштагы Зера Асылбек кызынын «Кыз» аттуу клиби карама-каршы пикир жаратып, кызуу талкууланууда. Кыргыз коомунда анын ырынын мазмуну эмес, сырткы келбетине нааразы пикир билдиргендер басымдуу болсо, коомдогу көрүнүшкө өз каршылыгын өзгөчө ыкма менен билдирген кызды кубаттагандар да арбын. Зера ырды жаратууга түрткү болгон жагдай тууралуу Азаттыкка берген маегинде баяндады. Булак Central Asian. Мен бир ичимден аябай бир каалоо чыкты да, ушундай нерсе кылайын депчи. Анткени социалдык тармактарда көп иштеп, көп проекттерди жүргүзүп, билип калдым да, ушундай нерсе бизде, биздин коомчулукта өтө курч маселе болгонун. Ошондуктан мен өзүм чечтим, ушундай бир нерсе чыгарышым керек деп. Мындай өтө бир чоң мени бул клипке түрткөн нерсе болгон жок. Просто ушул жылдары мен социалдык тармактарда иштегенден баштап мен өзүмдүн башымда ар кандай анализдерди кыла бердим да. Андан кийин ушундай анализдерди кыла берип, мен өзүм чечим чыгардым, ушундай нерсе болуш керек. Жана мен ушуну кылышым керек, анткени негизи мен ушу акыркы 1 жылдан бери ушуну ойлонуп келип жүргөм да. Андан кийин ошондон улам ушундай клип, ушундай чыгарма жараттым десем болот. Кээде таң калам да, элдер жазат: «Жакшы, Зере, сен азаматсың, ушундай кылыптырсың, туура айтасың, аялдар өзү каалаган нерсени кылыш керек. Бирок мен сага бир нерсе айтайынбы? Денеңди көрсөтпөй эле койсоң болмок, мындай кийинбей эле койсоң болмок» деп айтканда мен бир өзүмө шок болом да. Кандайдыр бир деңгээлде адам бир нерсени сүйлөйт, бирок кийинки сүйлөгөнү уже совсем башкача болуп калып атат да. Мен айтат элем, мен мындай атайын денемди көрсөтөйүн, баары ушинтип менин денемди сүйлөшсүн деп эметкен, мындай деген максат жок болчу да менде. Клипте эмне кийинем, кандай кийинем деп ойлоп баштаганда эле оюма келди ушундай образ. Бул жөн гана образ. Ушул образды мен ушул образды кийейин деп чечим чыгардым. Бирок мен айтат элем, мен эч кимди мынтип чакыруу кылганым жок. Ушундай мага окшоп кийимгиле, анан мага окшоп ырдагыла, мындай кылгыла деп эч кандай андай кылгым келген жок. Бирок албетте адамдар ар кандай кабыл алат да, мен алардын кабыл алуусун эч кандай көзөмөлдөп, анан контролдой албайм да. Анан бул өтө эле нормалдуу нерсе да. Адамдар каалаган нерсесин сүйлөй алат, каалаган оюн билдире алат. Бул өтө боло турган нерсе. Баары бир болот. Негизи бунун баары адамдар менин денемди сүйлөшкөнү, комментарийлерде бири-бирин жамандап, мени жамандап, ар кандай нерселеримди айтып, көкүрөгүмдү, башка жерлеримди айтып жатканы, булар мени кызыктырбайт да. Бирок мен ар бир адамдын өзүнүн ою бар деп ойлойм. Мени кызыктыра турган нерсе кийин 1 жума болобу, 2 жума болобу, бул нерсе канчалык көп сүйлөшүлсө, ошол убакыттан кийин адамдар өзүнө ушул чоң талкуудан кандай өзү үчүн кандай чечим кабыл алып, анан ушул чечимден кийин кандай нерселерге барышат, бул адамды өзгөртөбү, өзгөртпөйбү, өзүнүн ичинде кандай процесстер жүрүп ойгонот, мен үчүн ошол маани.